Кыргыз Республикасынын жер кодексин колдонууга киргизүү жана айрым мыйзам актыларынын күчүн жоготуу тууралуу мыйзам долбоорунун 6-беренесине ылайык мурда жеке менчикте болгон багбан даачалык жер участкаларында тиешелүү инфратүзүмү бар багбанчылык бирикмелерге айыл же башкача айтканда калктуу конуш статусу берилмекчи. Бул жерлер айыл чарба же өнөр жай үчүн ылайыктуу шарттарды камтыбайт жана курулуш, өрт коопсуздугу, санитария нормаларына дал келбейт. Деген менен Чүй облусунун Соклук, Аламүйдүн жана Ысык Ата районундагы көпчүлүк багбанчылык бирикмелеринде 30 жылдан ашуун туруктуу жашап келген жарандар мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү социалдык кызматтарды толук кандуу ала албай жатканы маалым болду. Жогоруда көрсөтүлгөн көйгөйлөр ар бир жолугушууларда айтылып, бул маселелерди чечиш керек деген талаптарын койгон жарандар көпчүлүк болгондуктан айыл макамын берүү калктуу конуш болуш керек экендигин чечүү боюнча маселеси ийгиликтүү ишке ашууда. Бирок, укук коргоо органдарынын маалыматтарына ылайык, бул багытта өз кызыкчылыктарын коргонууну көздөгөн күчтөр WhatsApp жана Telegram тиркемелери аркылуу жаңы жер кодексинин кабыл алынышы менен аймактык административдик реформанын жыйынтыгы катары Аламүйдүн районунун Бишкек шаарына өткөн айыл тургундарынын мурда үлүшкө алган жер тилкелерин мамлекет кайра алып коет деген туура эмес маалыматтарды таркатууда. Белгилей кетсек, бул чыгымчыл маалыматтар негизсиз жана чындыкка дал келбейт. Жарандарга мурда берилген үлүш жер тилкелери алардын жеке менчигинде кала берет жана бул алардын конституциялык укугу болуп саналат. Аймактык административдик реформанын жыйынтыгы боюнча Бишкек шаарынын курамына кирсе да эч кимдин менчик укугу өзгөрбөйт. Жарандарды туура эмес чакырыктарга жана такталбаган маалыматтарга ишенбөөгө чакырабыз деп айтылат маалыматта.